Айлардын султаны, айлардын мырзасы. Алла бул айды өзгөчө кылган. Асмандан түшкөн китептердин бардыгы ушул айда түшкөн. Таврат, Забур, Инжил, баракчалар, Ибрахим пайгамбарга түшкөн баракчалар Рамазан айда түшкөн. Кур'ани Карим Рамазан айда түшкөн. Эмне үчүн Рамазан айда? Эмне үчүн деген суроо. Жөнөкөй ай эмес экен, ошон үчүн да. Шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан худан линнас ва байинатнал худа вал фуркан. Рамазан айында Кур'ан түшүрүлдү дейт Алла Таала. Бүткүл адам баласына жол көрсөтүү үчүн. Соодагерлерге жолду Кур'ан көрсөтөт. Бийлерге, байларга, кембагалдарга, дыйканчыларга, эркектерге, аялдарга, жаштарга, арабтарга, араб эместерге, төөнүн да орунда, ракетанын да орунда Кур'ан жолдомо көрсөтөт, жашоонун жолун Кур'ан көрсөтөт. Бардык маданиятты Кур'ан үйрөтөт. Сүйлөө маданияты, кийим маданияты, жүрүш туруш маданияты, мамиле маданияты. Бардыгын Кур'ани Карим. Алла Субхана ва Таала өзүнүн каалоосун ааламдын жаратуучусу Кур'анга койгон. Кур'анда Алла Таала Рамазан айда Кадыр кечесинде түшүрүп атат. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Шек күмөнсүз биз Кур'анды Кадыр кечесинде түшүрдүк. Кадыр кечеси Рамазан айда. Шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан. Худан линнас максатын айтып атат, түшүргөн максат. Адам баласына туура жолду көрсөтүш. Бактылуулуктун жолу, ийгиликтин жолу, жеңиштин жолу, бейиштин жолу. Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Каримде эч нерсени калтырган эмес туганда. Мына ошол Кур'ани Карим Рамазан айда түшүп атат. Улуу жеңиштерди Алла Таала Рамазан айга койгон. Бадыр согушу 313 сахаба, 1000 кафырга тарыхый окуя, кыямат күнгө чейин окула турган, эске ала турган, сабак ала турган окуя Рамазан айда болгон. Мекке жеңүүсү, пайгамбарыбызды куугунтуктап, зулумдук кылып, эмне деген зордук, зомбулук кылып ыйман келтиргендердин бардыгы Меккеден кууп чыкты эле. 8 жылдан кийин Мединадан кайра Меккеге барып, Алла Таала улуу жеңиш менен сыйлады. Кайсы айда? Рамазан айда. Ушундан улам аалымдар айтышат. Бүткүл ааламга жараткан Алла Таала жакшылыкты жая турган болсо, хидаятын чачырата турган болсо, Рамазан айда берет дейт. Ошон үчүн иншалла Рамазан айга пайгамбарыбыз жеткизгин деп дуа кылат эле. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Я Алла, бизге Шаабан айында береке берген, мынакей Раджаб айында береке берген, Рамазан айга жеткире көргүн деп дуа кылат. Мурунку улуу муун 6 айдан 6 ай калганда эле баштачу экен Рамазан айга жеткире көрдү. Рамазан айга жеткире көргөн дуаларды 6 ай мурда баштайт экен. Рамазан ай келгенден кийинки 6 ай, я Алла кабыл кыл деп дуа кылып баштайт. Мынандай касиеттүү. Рамазан айын бири-бирибизге куттуу болсун деп, майрамыңыз алхамдулилля берекелүү болсун деп куттуктаса шариятыбызда бар нерсе бул. Пайгамбарыбыз өзү куттуктаган. Бул ачык хадистерде буга далил келет. Жөнөкөй ай эмес, берекелүү. Ошон үчүн машалла биз бири-бирибизди куттуктайлы. Мына куттуктай турган ай мына. Эмне үчүн куттуктабайбыз? Бейиштин бардыгы эшиги ачылып атса. Куттуктай турган, сүйүнө турган ай. Эмне үчүн? Муслимде да, Бухариде да, Муслимде да кетет. Ида дахала Рамадан футихат абвабус сама. Bir rivayette futiha abvabur rahma. Bir rivayette futihat abvabul cennet. Kaçan Ramazan ayı gelgende beyiştin eşikleri açılat dedi. Rayımdуулуктун eşikleri açılat. Asmandın eşikleri açılat. Жақшылықтардын eşikleri açılat. Dozoktun otu jabылып atsa, emne üçün kutlukta başımız gerek? Günökörler üçün dozoktun o eşiği jabık. Hadiste gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kaçan Ramazan ayı girip gelgende beyiştin eşiği bardık açılat, ayağına çeyin, bütkөнгө çeyin. Büre daha jabılbayt. Jabılbay turat kende. Dozoktun eşikleri jabılat,
Бүткөнгө чейин бирөө да качылбайт дейт. Тоң мойын шайтандар, жиндер, кутургандар, булардын бардыгы кишенделет деп берет. Бардыгы жынжырланат дейт. Байлап коет Алла субханаху ва таала шайтандарды. Бүгүнкү күнү азыр жердин үстүндө канча кан төгүү болуп атат, канча бузукулук болуп атат, канча арамдык болуп атат, канча келишпестик болуп атат, канча зулумдук болуп атат. Кыскасы айтканда канча жамандык болуп атса, бардыгы туугандар шайтандын азгыруусунун натыйжасы. Шайтандын азгыруусунун, шайтандын мээнетинин натыйжасы, результаты. Ошол шайтанды Алла субханаху ва таала Рамазан айдын касиетти кутунан байлап салган. Чынжырлап сал. Жөнөкөй эмес, чынжырлап байлап салган. Эмне үчүн? Мына Рамазан айда жөн кутурбай отурса. Мына пенделерин бири-бири менен машаалла келишип алсын, кучакташып алсын, кечиришип алсын, арам нерселерди таштасын. Я багиял хайр, акбил, я багия шар, аксир. Рамазан айда жарчы жар салат экен. Периште жар салат, күн сайын жар салат. Не деп? Жакшылыкты издеген. Жүздөн күн аракет кылгын. Жамандыкты издеген. Токтоткун. Жамандыкты күнөөнүн аркасынан түшкөн. Токтот жамандыгыңды. Арамдыгыңды токтот дейт. Мынандай касиеттүү Рамазан ай келе таттугандар. Босогосунда турабыз. Мына 2 күн ай көрөбүз, Кудайым буйрса карайбыз. Мына 2 күн иншалла. Эртең бирси күнү мына. Иншалла. Алла субханаху ва таала берекесин берсин туугандар. Кудай кааласа бүгүнкү сабагыбыз дагы ушу менен жалпысын бир айтып коеюн. Рамазан айдын касиети өзүнчө. Рамазан айдагы орозо тутуунун керемети өзүнчө. Эки бөлөк. Рамазан айдын өзүнүн орду бөлөк. Рамазан айдыкы. Аз башында айткандай, бейиштин эшиктери ачылып атканы, дозоктун эшиктери жабылып атканы, Рамазан ай, Алла Таала күнөөлөрдү кечирип, райымына бөлүп, дозоктон куткарып чыгарып атканы, бул Рамазан айдын өзүнчө касиет. Ушул именно ушул 12 айдын, Рамазан айдын ичинде орозо кармаганды фарыз кылып, башка убактта деле бизде орозолор бар. Рамазан айдан башка дагы Мухаррамда деле бар. Машаалла, мына Шаабанда бар, Ражапта бар. Пайгамбарыбыздын бир дагы айы, бир дагы аптасы орозосу өтпөйт эле. Жыл бою. Только Рамазан деле күтүп отурган эмес. Биздин мээбизде ошондой болуп калган. Орозо десер, только Рамазан айдын орозосу бар экен. Жок. 1-4 күн орозо кармайт эле. 13, 14, 15 ай толгондо орозо кармайт эле. Кээ бир күндө Арафа күндөрү орозо кармайт эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандар. Мухаррамдын 10, 9-у 10 орозолор деле. Ар бир айда 3 күн орозо дебеди. Кыскасы Пайгамбарыбыздын бир дагы айы, бир дагы аптасы орозосуз өтпөйт эле жыл бою. Айдын бирок Рамазан айдын орозосу бул фарыз. Качан фарыз болгон? 2 хижриде Шаабан айында, мынакей азыр 1446, бул орозо фарыз болгондугуна туугандар 1444 жыл болду. 1400 именно Рамазан айдын. Атак туугандар билип алайлы. Орозо барго, орозо тутуу ибадаты бизге чейин эле болуп келген. Иса пайгамбардын үммөтү дагы, Муса пайгамбардын үммөтү да, Ибрахим пайгамбар, бул адам атадан келаткан бери ибадат. Орозо кармаган ибадат, дененин ибадаты. Адам атадан бери келаткан ибадат бул. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ушул бир ай бою, мери 29-дан жаңырабы, 30-дан жаңырабы. Буну Кудай билет. Бирок ушу бир ай бою орозо кармаган, Рамазан айында орозо кармаган Алла Таала фарыз кылып берип атат. Фарыз кылып берип атат. Мурункулар кандай кылат эле? Биринчи орозо фарыз болгондочу бир башкача эле ал. Тамак жедиңби? Уктаганга чейин жеп кал. Бир уктап турдуңбу? Тамак жеген уруксат эмес эле. Түндөсү аялга кошулганда уруксат эмес эле. Күндүзү итак эле уруксат эмес эле. Түндөсү да уруксат эмес эле. Мурунку башында ушундай эле. Ушуну Алла субханаху ва таала Бакарада буну чагылтырып берип атат. Ухилла лакум лайлата сиям рафасу ила нисаикум. Эми силерге көрдүк деп силер кыянат кылып өзүңөр пайгамбарыбызга келди да, я Расулаллах. Ушундай бир кыйналып келинчектерибизге барып койдук деп. Алла Тааланын тарабынан мейли күндүзү барганга,
уруксат эмес, түндөсү барганга уруксат деп. Uhilla lakum laylatas siyam rafat ila nisaikum. Орозонун тушу түндөсү аялдарыңара жакындасаңар болот. Бирок Рамазан айда күндүзү болбойт. Орозо деп туруп не дейт? Мутлакул имсак, өзүңдү карма. Эмнеден карма? 3 нерседен карма. Жегенден, ичкенден, ак никеңдеги аялыңа жакындаганда. Таң аткандан күн батканга чейин. Ушу 3 нерседен өзүңдү кармап тур. Себеп бул Аллахнын буйругу. Кутиба алейкумус сиям, я айюхалладина аману. Кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алалладина мин qablikum, la'allakum tattaqun. Ey iman келтиргендер. Силерге Рамазан айдагы орозо тутуу фарыз кылынды. Силерден мурдагыларга да фарыз кылынгандай эле. Эмнеге десе максаты таква. Мүмкүн силер таква болорсуңар. Күнөөлөрдү таштап, шайтандын укканын таштап, шайтанга баш ийгенди таштап, шайтандаганды таштап, шайтан аркасынан ээрчигенди таштап, арам нерселерди, кан төккөндү, бузукулукту, жамандыкты бардыгын таштайсыңар деген максатта Алла Таала мынакей Рамазан айдын орозосун фарыз кылды. Бунун максаты өтө улуу. Что ар бир эркек, ар бир аял Рамазан айдын берекесинен арамды таштасын. Арамды таштасын. Арамга басканды ташта, арам сүйлөгөндү ташта, арамды укканды ташта, арамды кармаганды ташта, арам ойлогонду ташта, арам каалоону ташта. Ташта мунун бардыгы. Себеп Алла Таала адалды таштаттырып аткандан кийин. Чай ичкен адал эле, тамак ичкен адал эле, ак никеңдеги аялың менен баш кошкон адал болчу сага. Ну Алла Таала ошо Рамазанда ушуну таштаттырып, адал нерсени таштаттырып бизден машык кылдырып атат. Үйрөтүп атат. Чтоб арамды ташташ керек. Негизги арамды таштатуу. Ошон үчүн туугандар, мынакей Рамазан айынын касиети. 2 хижри. Пайгамбарыбыз Меккеде Мединага көчүп келгенде, 1-жылы көчүп келген жылы. 1-хижри деп айтат. 1446 жыл болду көчүп келгенине Мединага. 1-жылы фарыз болгон эмес, 2-жылы Рамазан айдан алдыңкы ай, ушул айда, Шаабан айында, азыр Шаабан айы, мынакей. Шаабан айында фарыз кылынып атат да. Шаабан айда акыркы күндөрү Алла Таала мынакей Рамазан айдын орозосун фарыз кылып, пайгамбарыбыз 9 жыл Рамазан айдын орозосун кармаган. Канча жыл? 9 жыл. 2-хижриди кармады. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hicri'de karmadı. 11. Hicri'de Ramazan'a жетпей, Rabiul Avval ayında dünyadan ötüp gitti. 9 yıl toluğu menen karmagan. Şunun için tuğanlar inşallah Ramazan ayının kasiyeti, elhamdülillah içindeki oroza karma bu farz, din soluğu var, akıl esi cayında Müslüman'a farz. Din soluğu oruluğu, problema yok. Oroza karmavaydı. Bırak yiyin kazasın karma beri. Егерде ушундай ооруга чалдыгып калган, сакайбай турган болсо, анда фидия деп коет. Бейбечарага бир күндө бир фитр садаканын, ушу курсагын тойгозотконго берип турасың да. Буну Алла субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде бардыгын айтып койгон. Айям ма'дудат фаман кан. Барды Алла субхана кийин башка күндөрү акырын кармап берет депчи. Да. Ушу Рамазан айга даярдык зор болуш керек да. Kiyinki Ramazan'da Kuday bilet kim var kim yok. Былтыркы эле Ramazan'da bizden menen tengdir adam, bizden küçüğü, bizden çoğun, bizden bay, bardıq adamlar var ele, былтыр эле. Çoğu taravihte turduk ele, çoğu oz açarda olduk ele, çoğu roza karmadık ele. Bu yıl ötüp ketti al, yok. Buna Ramazan'a jetken yok. Oşun üçün her bir Ramazan'dı kadırlay bileyle, barktay bileyle, süyünüp kütüp alayla. Kutluktab kütüp alaylı. Ramazan'da, Ramazan ayday karmaylı. Peygamberimiz aytkanday karmaylı. Sahabalar gayrımagандай karmaylı. Bir oğulu alaylı. Bir jеңилдеп alaylı. Bir göz yaşlarımızda ağızıp bir Allah Taala'ga jakındap bir. Elhamdülillah bir ibadatка biribizge jardam bereli. Allah Taala mınaki takvalık üçün farz kılgam deydi. Takvalıkka ne deyat? Allah jardam berile biri-biriңерге deydi. Jardam berile. Ve taavanu alal birri ve takva. Sizler biri-biriңерге takvalıkka jardam bergile. Oşun için biri-birizde oroza karmaganга biz biri-birizge jardam bereli, jölök bolaylı. Oorup atkan bolsa problema yok. Boyunda olsa, koş boylu, bala emizip atan, enenince balanın den soluğuna ziyan bola turgan bolsa şeriat
уруксат берип койгон, проблема жок. Калган денсаулык жакшыбы? Алхамдулилля. Ач кадырын ток билбейт. Бул да иншалла кичине ачка болуп, ашказандарды бул алхамдулилля руханий тазалануу, жисманий тазалануу. Бул жан дүйнөнүн дагы алхамдулилля баалуулугу, байлыгы бар бу жердечи. Эки тараптан алхамдулилла субхана ва таала агартат. Денени дагы Алла таала тазартат. Рухту дагы агартат. Нурлайт Алла субхана ва таала. Ошон үчүн Рамазан айы Кур'андын айы, сабырдуулуктун айы, кайрымдуулуктун айы, камкорлуктун айы, кечиримдүүлүктүн айы. Рамазан ай мынандай туугандар менен алхамдулилля катташа турган, урушкан менен элдеше турган ай. Мечитке байлана турган ай. Кол алдыңызда иштеп аткан кишилерди жумуштан бошотуп кой деп аткан жери жок. Азайтыңыз, азайтыңыз. Ман хаффафа ан мамлукихи. Пайгамбарыбыз айткан, ким ошо Рамазан айдын урматынан өзүнүн кулуна же кол алдында иштеп аткандардын жумушун жеңилдете турган болсо, Алланын кечирими ага сөзсүз болот деген. Ошон үчүн кичине мейли иштейли, такыр таштап коюп аткан деген жери жок. Бирок азайтайлы. Кичине азайтайлы дагы дүнүйөнү кичине тормуз 5 саат иштеп атасызбы? 4 саатка түшүрүп коем. 8 саат иштеп атасызбы? Бир 5-6 саатка түшүрүңүз. Аз-маз. Бул жагын Кудай калса Рамазан айда ибадатты күчөйтө берели. Рамазан айдан кийин ана берекени көрөсүң. Кудай кааласа иншалла. Андыктан барыбыз даярбызбы иншалла? Алла кабыл кылсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын Рамазан айдын келүүсү менен куттуктайт эле. Аларды кубанычтайт эле. Имам Ахмад рахимахуллах, Насаи шарифте, Имам Ахмадда, Муснад Ахмадда экөө тең Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары мынакей куттуктайт эле, айтат эле. Кад жаакум шахр Рамазан, шахрун мубаракун. Аллаху акбар. Мынакей силерге башыңардын үстүңөргө келди. Рамазан айы келди. Берекелүү ай келди дейт эле. Рамазан айы, берекелүү ай. Катабаллаху алейкум сиямаху. Алла таала силерге орозосун, Рамазан айдын ичиндеги орозону кармаганды фарыз кылды. Туфтаху фихи абуабул жанна. Рамазан айда бейиштин эшиктери ачылат дейт. Ва туглaqu фихи абуабул жахим. Дозоктун эшиктери жабылат дейт. Ва тугаллу фихи шаятин. Шайтандар кишенделет дейт. Фихи лейлатун хайрун мин алфи шахр. Ошо Рамазан айда бир түн бар. 1000 айдан артык түн. Бир эле түнү, бир түн. 1000 айдан артык. Канча эсе артык аны айткан жок. 1 эсеби, 10 эсеби. Ну артык деп жакшыраак деп атат. Канча эсе жакшырагы да Кудай билет. Анысы бир кете 84 жыл болуп кетет ал. 84 жыл кетет. 1000 ай. Демек ушул жерде бир түндүк ибадат 1000 айдык түндөгү ибадаттан артыгыраак да. Сабабы бир түндүкү 1000 айдагы сабаптан жакшыраак. Ман хурима хайруха фақад хурима. Ким ушул түндөн кур калса, ал жакшылыктан кур калды дейт. Кээ бир алымдар айткан, хадал хадис аслун фи тахниятин нас ба'дихим ба'дан би шахр Рамазан. Ушул хадис негизги болуп эсептелинет. Кээ бир алымдар ушинтип айткан, бири-бирин куттуктаганга болобу десе болот. Рамазан айдын кирүүсү мынакей кубанычтын машаалла башаты. Момундар эми бейиштин эшиги ачылып атса, албетте куттуктай турган. Дозоктун эшиги жабылып атса, албетте шайтандар байланып атса, машаалла куттуктай турган бай. Жөнөкөй эмес бул. Бул заманга, мисалы, Рамазан айга эч бир заман тең келбейт. Хадисте келет. Bir nafil Ramazan ayдағы anva al nafil. Bir nafil iş kılsanız Ramazan aydan başka uçurda farızga teң. Nafil tuğandar hiç kaçan farızga teң bolboyt da. Misali milyon reket nafil okusanız 2 reket bağımdattın farızına jetpeyt soğuk. Bir toğday olgan altında sadaka kılыңыз 1 gram zeketli soğuğuna jetpeyt. Sebep degende nafil farız tuğandar. Yani kança umra kıldınız? 200 umra kılыңыз, 500, 1000 umra kılыңız bir acılığa jetpeyt al. Sebep degende al bari bir sünnet nafil farız var. Bирок Allah subhanahu wa ta'ala karаңыз. Ramazan ayının urmatынан nafillerdi farzın dengeline jetkirip koyat. Maşallah. Nafil sadakalarınız,
нафил орозо, нафил намазыңыз, мейлі мыналардың бардығы. Се пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мындай дейді, Рамазан айда ким умра қылса, ал ажылыққа тең деп қойды ғой. Атақ тең болуш керек, мүмкін емес. Умра ал сүннет, сүннет фарызға тең болушы мүмкін емес. Bir Allah subhanahu wa ta'ala ушундай Рамазан айдың қадырынан сүннеттерді фарызға жеткіріп қойып отыр. Нафиллерді фарызға жеткіріп қойып отыр. А фарызы ше десе 70 фарыз. Фарызы қанша екен? 70 фарызға тең. 70 фарызға тең фарызы. Демек бұл Рамазан айдың ыйықтығына башқа жақындай албайды. Хадисте келет, башқа хадисте. Атакым Рамадан саййиду шухур, фа мархабан бихи ва ахлан. Мына сіздерге айлардың султаны, бадышасы, мырзасы Рамазан айы келді. Мархабан бихи ва ахлан дейді мұнаке. Қош келіпсіздер дейді, субханаллах. Аллах субханаху ва таала барымызға мына берекесін берсін. Барымызға берекесін берсін. Пайғамбарымыздың мұнаке дуалары: Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Я Алла, Раджаб жана Шаабан айында бізге береке бер, Рамазанға жеткіре көр деді. Имам Табарани Анас разияллаху анхудан алып келген хадис ушул. Муалла ибн Фадл айтат: улуу адамдар мурункулар 6 ай дуа кылышат эле дейт. Рамазанга жеткире көр деп. Андан кийин 6 ай дагы дуа кылат эле, кабыл кыла көр деп. Яхья ибн Аби Касир рахматуллаху алейх дуасында: Аллахумма саллимни иля Рамадан ва саллим ли Рамадан ва тассалламху минни мутақаббалан деп дуа кылат эле. Мурунку улуу адамдардын бардыгында ошо дуа. Убада ибн Самит радиаллаху анхудан дагы деп айтылынат. Кандай заиф хадис деп айтылса дагы тугандар карагыла. Я Алла, мени Рамазан айга сак саламатчылыкта тапшыр. Рамазан айды, я Алла, мага сак саламатчылыкта тапшыр. Жана менден кабыл кыл деген дуа да. Бул деген не? Я Алла, мен Рамазан айга ден соолукта кирейин. Рамазан айда, я Алла, мен бир амандыкта кирейин. Рамазан айда, я Раббул аламин, мен жамандыктан сактанганда кирейин. Мынакей, Рамазан айга, я Алла, мени ошондой кылып тапшырып бер. Рамазан айда да мага ошолордун жакшылыктарын бардыгын буйрура көр, жа Рамазан айдагы кылган жакшылыктарын бардыгын кабыл кыла көр деген дуа. Демек, Рамазан айдын келүүсү, орозосу улуу неемат экен тугандар. Алла Таала кимге буйрган болсо мына, буга далалат кылат. 3 кишинин хадиси. Мурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде да 3 машаалла сахаба болгон экен. Экөө шейит болуптур. Да, услышали иснани минхум. Экөө шейит болуптур. Сума мата салис. Анан үчүнчүсү кийин өлүптүр. Шейит болуп эле. Ала фираши төшөгүндө эле. Баадахыма бирок баягы шейит болгондордон кийин өлгөн экен да бул. Фаруя фил манам сабиган лахума. Бир түшүндө көрсө, бул эки шейиттердин даражасы бийик го. Бул болсо азыркы кийин төшөгүндө эле шейит болуп эле өлгөн киши, алардан жогору чыгып кетти даражасычы. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Я Расулаллах, кандай? Эки шейиттен дагы бунун даражасы бийик болуп кетти" dedi. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейса салла ба'дахума када ва када салатан ва адрака Рамадан фасамаху ва валлади нафси бияди инна байнахума ла аб'ад мимма байна ас-сама'i вал ард харражаху ал-имам Ахмад." Пайгамбарыбыз не деп жооп берди? Ошо баягы кийин өлгөн, ушундай намаз окубады беле? Рамазанда орозосун кармабады беле дейт. Ооба. Мына ошол алардан ушу көбүрөөк ибадат кылып калгандыгы үчүн ошон үчүн даражасы бийик болуп кетти деген экен. Демек, алхамдулилlah туугандар, демек мына былтыркы Рамазанга Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына быйылкы Рамазанда Алла Тааланын буйруп атканына биз шүгүрлөрдү кылайлы. Бул да бир болсо алхамдулилlah кубаныч да. Тагдырыбызда Алла Таалам көп Рамазан айын жаза көрсүн. Тагдырыбызда көптөгөн Алла Рамазан айын жаза көрсүн. Ман рухима фи Рамадан фа хуа ал-мархум ва ман хурима хайруху фа хуа махрум ва ман лам ятазаввад фиhi ли-ма'ади фа хуа малум деген экен. Карачы. Ким Рамазан айда машалла ибадат менен бөлөнсө, мына ошо райым кылынган киши ошол. Ким Рамазан айдын жакшылыгынан кур калса, чыныгы кур калган ошол.
Ким ошо Рамазан айда ахиретине азык даярдап алса, бушайман ошол дейт. Өзүн жемелеген ошол. Ата Рамадан мазраат ал-ибад لتطهير القلوب من الفساد فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها توفى نادما يوم الحصاد. Арабтын акын айткан экен. Рамазан ай пенделердин эгин зары. Пенделердин эгин зары бул. Литатхирул кулуб минал фасад. Жүрөктөрдү тазалаш үчүн келген бузукулуктан. Жүрөктөрдү тазалаш үчүн келген Рамазан ай бузукулуктан жүрөктөрдү тазалай турган ай экен. Бүгүн азыр карап турсаңыз, өтө мына күнөөлөр болуп атат тугандар, мына күнөөлөрдү токтотуш керек. Азайтышыбыз керек. Азайтканга жардам беришибиз керек бирибизге. Себеп мамлекеттин өскөнүнө дагы, өнүккөнүнө дагы убалыңыз. Амандыгына дагы, туруктуулугуна дагы күнөөлөрдүн өтө чоң таасири бар. Ошон үчүн иншалла карап туруп үммөт мусулмандар канчалык күнөөнү таштасак, алхамдулилла берекеси иншалла ошого жараша болот. Не деп айтат? Рамазан ай пенделердин эгин зары. Адамдардын жүрөктөрүн тазалаш үчүн келген бузукулуктар. Бузукулуктан текебер, көрө албас, эки жүздүү, кара ниет, арам ой, мыналардын бардыгын жүрөктөрдү тазалаш үчүн келген Рамазан ай. Ошондуктан сөз менен дагы, кылган ишиң менен дагы Рамазан айдын акысын берип кой. Рамазан айдын жөн эле ушу ашказандын эле орозосу эмес. Бул тилдин орозосу, көздүн орозосу, кулактын орозосу, мээнин орозосу, жүрөктүн орозосу, колдун орозосу, путтун орозосу. Бир эле ашказанга эле чектеп койбойлу. Бул дененин орозосу бар. Рамазан айы кимдин орозо? Дененин орозосу, толугу менен орозо. Токтотуу. Орозо деген сөздүн мааниси эмне экен? Токтотуу. Тамакты токтоттуңузбу бияктан? Эми бул жактан дагы арам нерседен токтотуң буларды. Ошон үчүн айтып атат. Вазаду фаттахису лимаат. Азыктанып ал. Сен үчүн эч ким азык даярдабайт. Өлгөнгө чейин Алла субхана ва таала мүмкүнчүлүк берген азыктанган, даярданганга мына ахиретке. Ошон үчүн иншалла канча көп дуа кылсаңыз, канча көп зикир кылсаңыз, канча көп оозачарлык кылсаңыз, канчалык көп намаз окусаңыз, канчалап жакшылап орозо тутсаңыз, ушулардын бардыгы ахиретиңиздин азыгы. Аны азырдан камын көрүңүз. Сизге эч ким башка кам көрбөйт. Ачык айтып коеюн. Сизге эч ким башка кам көрбөйт. Ошо өлгөн күнү субханалла жууп, мусулмандар жаназа окуп, барып топурак таштап коюп, артыңыздан эки жакшы сөз айтып койсо, чоң рахмат деш керек болот. Атак сизге туугандар эч ким башка, ар ким өзү үчүн. Кыямат күнү ар бир адам жеке келет деген Алла Таала мен алдыма. Досуңуз менен чогуу барбайсыз. Атаңыз менен чогуу барбайсыз, балаңыз менен чогуу барбайсыз, аялыңыз менен чогуу барбайсыз кармашып алып. Бирден. Атаңыз өзүнчө жооп берет, апаңыз өзүнчө жооп берет. Сиз өзүңүзчө, аялыңыз өзүнчө, балаңыз, кызыңыз өзүнчө, ар ким таразасы өзүнчө. Ар кимдин китеби өзүнчө. Алла Таала котормочусуз түздөн-түздө бирме-бир эсепке алат. Ал күн бар, узак эмес. Ал күн алхамдулилла, ал күндүн болуусунда шек жок. Грам күмөн жок. Ошого алхамдулилла Рамазан ай куп даярдана турган ай. Рамазан айда күнөөсү кечирилбесе, анда качан кечирилет дейт. Рамазан ай Алла Таала именно Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн кечиргенге берип атса, Рамазан айда кечирилбесе, фамата анда качан анан дейт. Айтыңызчы өзүңүз дейт. Ушундай улуу касиеттүү күнөө кечириле турган айда кечирилбей калса. Рамазан айда күнөөнүн кечириле турганын өтө көп себептери көп. Ооз аштырсаңыз да күнөө кечирилет. Тарави окусаңыз да күнөө кечирилет. Бул ар биринде тасбih айтсаңыз дагы саарлыкта өзүнчө, ооз ачарлыкта өзүнчө. Ошон үчүн айтат, ким эгин эгип сугарбай койсо, эгинди экти, сугарбай койсо, ал кыямат күнү о соопту ооруп ала турган учурда не болот дейт? Үшкүрөт дейт. Бушаймандыгынан үшкүрөт. Дейчүсүң го кеде. Колуңан чыгып кеткенден кийин, колуңан келбей калган бушайман бол.
Ошон үчүн айтып атат. Таавваха надиман яуман хасан. Ошон үчүн иншалла эгин эккенден кийин сугарып дагы коёйлу. Ана иншалла соогун анан алат. Ошон үчүн айтат, бул туугандар мазраатул ахира. Ахиреттин эгин зары дейт. Сахih Бухарида, Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу амали ибни Адам лаху." Адам баласынын бардык кылган жакшы иштери өзү үчүн. Ал-хасана би ашра амсалиха ила 700 ضعف. Алла Таала караңыз да, жакшы иш кылсаңызчы, көбөйтүп берет. Өзүндөй кылып бербейт. Кудай сактасын, жаман иш кылсачы, анын жазасын өзүндөй кылып берет. Жакшылыктын сообун, белегин, сыйлыгын, берекесин Алла 10-дон 700-гө чейин көбөйтөт. Wallah yuda'ifu liman yasha, андан да ары көбөйтө берет. Алла көбөйтүп берүүчү. Бирок бул Алланын айкөлдүүлүгү. Алла Таала жакшылыкты көбөйтүп бергени бул Алланын айкөлдүүлүгү. Эгерде арам иш кылган, жаман иш кылган болсо, канча жаман иш кылса, кудум ошончо эле жаза берет, ашыкча бербейт. Бул Алланын адилеттүүлүгү. Ошон үчүн айтылынат, Алла бейишке киргизет райымы менен, Алла дозокко киргизет адилеттүүлүгү менен. Зулумдугу жок берди, эч кимде зулумдук жок. Алла субханаху ва таала бирөөнү дозокко салса, зулумдук кылбайт. Ал өзү кылган, ошого жараша жазасын алыш керек, болду. Зулумдук кылбайт, Алла залым эмес. Пенделерге дагы, ааламга дагы Алла залым эмес. Ва маллаху биздаллам лил айбад. Алла Таала ааламга зулумдук кылбайт. Ма юридуллах зулман лил аламин. Алла Таала ааламга зулумдук кылбайт. Зулумдукту Алла Таала өзү арам кылган. Я ибади инни харрамту зулма ала нафси ва жаалтуху мухаррама иннакум фала тазаламу. Эй пенделер, угуп алгыла булаңардачы. Мен зулумдук кылууну өзүмө арам кылганмын. Жана силердин ортоңордо дагы аны арам кылганмын. Ошондуктан силер бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Бири-бириңерди малыңар тартып албагыла. Бири-бириңерди кордоп, бири-бириңердин үстүнө шылдыңдабагыла. Бири-бириңердин каныңарды төкпөгүлө. Алла субханаху ва таала зулумдукту арам кылып, бизге да арам кылып атат. Токто. Өзгөчө мына Рамазан айда тормуз бере турган нерсе бул. Жүрөгүң ошол арам нерсени кылгысы келип атат. Токтот мунун бардыгы. Рамазан айы ошон үчүн берип атат Алла субханаху тарбия үчүн. Лааллакум таттакун. Эмне үчүн оразаны фарыз кылды? Таква. Бизде 29 күн кармайбызбы, 30 күн кармайбызбы, Кудай билет. Бирок күн сайын таквалыкта өссө, мына ошо Рамазан айы ошону. Ошол утту. Ошол өстү. Акыйкатына жетти. Күн сайын таквалыкта өсөйлү. Алладан коркуу күн сайын өссүн. Алла Тааладан биз коркуусун сурабайт экенбиз. Ден соолук сурап атабыз, өмүр сурап атабыз, перзент сурап атабыз, бизнес сурап атабыз, ырыскы сурап атабыз, амандык сурап атабыз. Жакшы нерсе. Бейишин сурап атабыз. Пайгамбарыбыз Алладан коркуу да сурайт эле. Не сурайт эле? Коркуу. Кандай коркуу? Я Алла ушунчалык коркуу бер, мен менен күнөөмдүн ортосун тосуп койсун. Бүттү. Күнөөгө бардырбай турган, күнөөдөн токтото турган өзүңдүн коркууңду бер дейт эле. Ушунча коркууну сурайлы. Тосуп кое турган. Көбөйтүп берет. Көбөйтүп берет. Алла бул айкөлдүүлүгү. Жазалай турган болсо өзүндөй эле кылат, ашыкча жазалабайт. Канчалык кылдың, ошого жараша. Сен ошону баягы акыл эсиң менен ошо жамандыкка баргансың, ошого 10-дон 700-гө чейин көбөйөт. Алла айтат: "Илля сиям, орозодон башка." Бардыгы өзүңүзгө. Орозодон башка. Эмнеге? Орозаны исключение кылып койду го. Айтат: "Фа иннаху ли", анткени бул мен үчүн дейт. Бардыгы эле адам баласынын амалдары Алла. Намаз окутсак эмне башка үчүн окуп атабызбы? Жок. Намазыңыз намазбы, Куранбы, зикирби, кайрымдуулукпу? Машалла, бирөөгө кийим кийгиздиңиз, бирөөгө тамак бердиңиз, бирөөгө дары-дармек алып бердиңиз, бирөөнү бир жерден экинчи жерге жеткирдиңиз. Я, бир жерге жол салып бердиңиз, бир жерге көпүрө салып бердиңиз, бир жерге көрүстөн салып бердиңиз, коруп бердиңиз. Кыскасы айтканда, канча жакшы ишиңиз бар, ошонун баары өзү үчүн орозодон башка дейт. Орозо мен үчүн дейт. Баары эле өзү Алла үчүн го. Алымдар мындай чечмелеп берет да. Бул орозо мен үчүн дегени
Бұл орозода ихлас күштүү экен да. Бұны ешкім көрбейт экен да. Сен орозосың, орозо емессің, ешкім көрбейт экен. Намаз оқытсаң бары көріп тұрады. Мешіт салсаң бары көріп тұрады. Су шығарсаң бары көріп тұрады. Ихрам байлап алсаң, умраға жағы кетіп деп бары біледі. Зекет берсең бары көріп тұрады. Бардық жақсы іштерде, орозода ихлас күштүү болгондуктан Алла айтат бұл мен үшін. Ошон үчүн мына коомдо машалла намаз деле окубайт. Башка деле мешитке деле келбейт. Бирок орозо карман кишилер бар да. Энелер бар. Чоң эле машалла. Анан күн ысыкта, азыр коем салкын болуп калды. Күн ысыктар эле эч ким жок. Суу ичип койбойт да. Үйүндө эч ким жок. Эмне үчүн? Кудай көрүп турбайбы дейт, кантип ишенди деп. Подвалга кирип кичине бирди алып койсун. Жок. Эч ким көрбөйт коем сиздер. Итаң эле динде деле жок, таратты усулду деле билбейт. Бундайларга жаман көп жолукканбыз. Жок, Кудай көрүп турбайбы дейт. Кудай урбадыбы дейт анан. Орозо кармай кантип ичем дейт. Мына ушу именно Кудай көрүп турбайбы дегенчи ушул бизге керек болуп атат да. Именно ушул таквада Кудай көрүп турбайбы деп токтотту да. Эми кодум ушинтип Кудай көрүп турбайбы деп бардык арамдык таштаңыз. Мына максат дешти. Максат өздөр ушул. Ошон үчүн орозодо ихлас бар туугандар, ихлас бар. Буну эч ким көрбөйт. Сиз менен Алланын ортосунда сыр. Пенде менен Алланын ортосунда бул сыр. Орозосунбу, орозо эмессиңби? Мүмкүн эч ким комтага бердиң да, мисалы эч ким жок. Кыйналдың эле, ичип курсактай болду, эшикке чыгып алып, мен орозомдо деп жүрө бересиң. Сени ким текшерип атат? Кайсы узи текшерип карап турат? Жүрчү сени текшерейин, барбы жокпу деп. Андай жок да бул. Бул сиз менен Алланын ортосунда бул сыр бул. Ошон үчүн Алла Таала айтат, бул мен үчүн дейт. Ва ана аджзи бихи, буну сообун мен беремин дейт Алла Таала. Бул жерде да кеп бар. Буну сообун мен беремин дейт. Орозонун сообун мен берем дейт. Башка амалдардын сообун ким башка бирөө береби бизге? Алла эле берет. Бирок мындай экен. Башка амалдардын соопторун Алла периштелер аркылуу бердиртет экен. Ата-энеңизге жакшылык кылдыңызбы? Все, сооп аласыз. Кошунаңа жакшылык кылдыңызбы? Бечарага жакшылык кылдыңызбы? Жетимдин башын сыладыңызбы? Сооп аласыз. Алла Таала берет. Бирок периштелер аркылуу. Орозонуку түздөн түз өзүм берем дейт. Орозонун сообун Алла өзүм берем буну дейт. Кээ бир алымдар ана аджзи бихинин ордуна ана уджза бихи деп айткан. Мааниси эмне? Орозонун сообу бул мен өзүммүн дейт Алла Таала. Буга эмне дейсиз? Аллаху акбар. Орозо бериле турган сооб. Ва иннаху тарака шахватаху ва таамаху ва шарабаху мин ажли. Анткени Алла айтат. Өзүнүн кумарын, тамагын, суусундугун менин ыраазычылыгым үчүн таштап атпайбы булчу? Таң аттангандан күн батканга чейин ак никесиндеги жубайына кошулбай, напсы кумары бар эле, напсы каалоосу бар эле. Жок. Алла үчүн деп жакындабады. Тамакка жакындабады, суусундукка жакын. Кандай даамдуу тамак болбосун, кандай муздак кымыз болбосун, жок. Жакындабады. Эмне үчүн? Ли ажли, менин ыраазычылыгым үчүн. Ошон үчүн бунуку мен өзүм өзгөчө берем дейт Алла. Лисайми фархатан. Орозо туткан кишиге эки кубаныч бар. Фархатун инда фитри. Ооз ачкандагы кубаныч. Эми албетте түшүнүктүү эле бул. Бул табигый нерсе. Ар бир адам сааттан кечке чейин ачка, тамак жебей, өзүн кармап жүргөндөн кийин дасторкон жойганда, машалла, сүйүнбөй анан эле капа болгон көргөзүңөрбү? Барды эле сүйүнөт. Не деп коет бир орустун бир сөзү бар. Аппетит приходит во время еды дейт. Ушундай деп коебу? Ошондон бул эми анан тамактар машалла турат. Az kança 5 minut kaldı, ötmeye kaldı bir yağı. Tezirağ eleleri, sekundlarda geçecek değil. Burhan hamdı. Bu bir kıvanç iken de. İkincisi, o farkatın indellika Rabbi. İkincisi, Allah Teala'ga jolukkan uçurda kıvanç. Allah soğuklardı vergende, daracalardı vergende, razıçılığın vergende, al kıvanç. Allah akbar, ayağı yok da. Buna Allah subhanahu wa ta'ala özün beremde atkanına. Ve la halufun famussaim atyabu indallah min rihil misk. Hem oroza karam sağırtan geçik aşkazan boş bolgondan keyin kede jagımsız jıt çıkıp kalat. O tişten emes, jagımsız aşkazandan boş bolgondagı jagımsız jıt. Oroza tutkan kişinin oğuzundan çıkkan jagımsız jıt Allah'ın aldığında miskten dağı
Бұл жыпар жыттуу экен да. Несиктен дагы жыпар жыттуу. Даже ошол жыт Алла субханаху ва тааlanын алдында. Андан кийин башка риваятта келет, мынакей ликулли амал каффара ва сауму ли, ар бир жакшы амалы каффара, ороза мен үчүн, аны соомун мен берем дейт Алла субханаху ва таала. Орозодо сабырдуулук бар. Сабырдын тарбиясын берет да. Сиз өзүңүздү жакшы сынап алсаңыз болот. Канчалык менин чыдамкайлыгым, сабырдуулугум эртеге субханалла адам баласына башына эмне гана түшпөйт. Ар кандай болуп кетет туган. Ошо окшогон учурларда биз өзүбүздү текшерип көрсөк болот экен да. Сабырдуулугуңуз, чыдамкайлыгыңыз, көтөрүмдүүлүгүңүз канчалык, кайратыңыз бар. Мынакей. Sabır barбы? Иннама юваффа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Алла Таала айткан, сабырдууларга бериле турган сооптун эсеби жок деген. Эсеби жок аларга соо берилет. Алла эсеби жок дегенден кийин кайсы периште, кайсы жин, инсан эсептейт, эч ким эсептей албайт. Алла өзү айтып атат, эсеби жок сооп берилет. Иннама юваффа сабирун ажрахум бигайри хисаб. Эсеби жок анан. Мына сабырдуулуктунчу үчөө арам нерсеге барбай сабыр кылып турат болчу. Таатка сабыр кылып турат. Ошон үчүн пайгамбар бир хадис айткан, асаум нисфу сабр. Орозо сабырдуулуктун жарымы деген бул. Карап туруңуз, жакшы амал кылып атканда кичине напсиге ыңгайсыз абалдар жаралат. Напсиңиз кыйналат, чарчайсыз, кичине башыңыз ооруйт, чаңкайсыз, коркпоңуз. Ушу кыйналганыңызга ар бирин Алла сооп берет. Орозо тутканыңыз отдельный. Макулбу? Андан кийин кичине баш ооруганыңызга, башыңыз тегеренгенине, чаңкаганыңыз, курсагыңыз ачканга, Кудай сактасын, ичиңиз түйүлгөнгө анча эле барбайт го азыр. Бирок эми айтып атам да. Ушунун бардыгына машаккатка өзүнчө сооп берет Алла. Кичине уйкудан калдыңыз, кичине суугуракта мечитке келдиңиз, мунун бардыгы текке кетпейт. Сизге канча напсыңызга каршы келе турган нерсе болсо, андан сиз коркпоңуз. Чочулабаң. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Далика би аннахум ла юсибухум дамау ва ла насабу ва ла махмаса фи сабилилlah ва ла ятауна маутя ягидул куфар ва ла яналуна мин адувин найлан илля кутиба лахум бихи амалун салих. Инналлах ла юдиу ажрал мухсин." Тауба сүрөсү 120-аят. Себеби мынандай, аларга кандай чаңкоо, кандай машаккат, кандай ачкалык Алланын жолунда жетпесин. Карап туруңуз. Ушуга бардыгына жакшы амал сизге соо жазылат. Сөзсүз жазылат бугачы. Кафырлардан кандай коркунуч келип атат, кандай душмандардан түнөс, бардыгына сооп жазылат буга. Алла Таала жакшы иш кылуучулардын алардын сооп ажырын эч качан текке кетирбейт, зая кылбайт. Allah. Ve huve şehru sabr. As-sabr savabuhul cennet. Sabırdan ayı eкен Ramazan ayı. Sabırdan ayı. Alemi sabırga berile turgan soğuk 5 degen. Tabarani'nin rivayetinde. İbni Umar radıyallahu anh'a marfu gelip, "As-siyamu lillah la ya'lemu savab amali illallah." Orozo Allah üçün. Bul amallı soğuğun Allah'dan başka hiç kim bilmeyt degen eken. Hiç kim bilmeyt degen eken. Şoň üçin inşallah mына жерде биз Рамазан айдагы касиет өзүнчө болуп атат. Буну кадырлайлы, барктайлы. Рамазан айдын урматынан тугандар, машалла, бирибизди сыйлайлы. Бирибизге чай берейли, бирибизге машалла озачарлык кылайлы, бирибизге дуа берейли. Ке досум, мен сага дуа берейин, сен амин де. Сен мага дуа бер, мен амин дейин депчи. Мына сахабалар мындай кылат дейт. Бирибизге дуа бере турган нерселер иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө оор күндөрдө дагы орозо тутат эле мына. Hazret Umar разияллаху анху айткан сөз барга, дүйнөдө 3 нерсе болбогондо мен дүйнөдө жашаганды жакшы көрмөк эмесмин. Кайсы десе Алла үчүн сажда кылуу дейт. Ысык күндө орозо карма дейт. Анан таалим. Ошо таалим халкасына отуруу. Ушу 3 нерсе болбогондо вообще мен дүйнөдө жашаганды жакшы көрмөк эмесмин. Сажда бар экен дүйнөдө, алхамдулилlah. Ысык күндө орозо бар экен дейт мына. Abu Darda radıyallahu anh ayet, "Kunna ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan fi safar ve ahaduna
yada'u yadahu ala ra'sihi min şiddetil har ve ma fina saim illa Rasulullah ve Abdullah ibn Ravaha. Biz Peygamberimiz menен saparda birgelik deydi Abu Darda radhiyallahu anh. Gün aябай ысык deydi. Başımızga kolumuzu koyup aldık deydi ысыктыгын aytчы мынтип аласың го кеде. Bizden biri de oroza karmagan yok. Peygamberimiz jana Abdullah ibn Ravaha'dan başka değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşonday katı ısıkta oroza karmagan. Jana Abdullah ibn Ravaha razıyallahu anhu buldağı ulu maşallah sahabalardan. Demek Allah üçün oroza karmap, jebey, içpey, uşunun bardık nafsi kalaganın taştap atabı jaratkan Allah Taala da oşoga jaraşan mamile kылат буга. Ошон үчүн bunun сыйлыгы maşallah ulu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde bana taraka şahvatahu ve ta'amahu ve şarabahu min ajlidi. Al özünün nafsi kumarın, tamağın, susumduğun men üçün taştadı деп атат. Себеп дегенде de адам баласынын nafsisi қалайт бардыгына. Ошон үчүн Allah üçün maşallah nafsini kişine sındırdığınız da bunun çoğun пайдалары бар. Эмне үчүн адам кутура баштайт билесизби? Nafsi көпкөндө кутура баштайт да. Бул алхамдулилlah бул nafsini сындыра турган нерсе орозо болот бу. Касры nafs деп коет. Себеп дегенде курсак токтук айтып коет го. Токтук, шоктук дейт го, я. Жөн эмес, ал бул ачкалыкта карап туруңуз, ачка калган адам андай эле кутура бербейт. Бардык ток адамдар кутурат. Бардык жетишкен деп. Бул алхамдулилlah бул ыктыяр. Адам баласы машалла орозаны кармап, nafsisин сындырат. Nafsi бардык жаман нерсеге түртүп аткан ошол болот да. Бекапарлык алып келет, текеберлик алып келет, мынакей, nafsi алып келет. Анан бул ороза кармагандачы адамдын акылы жакшы иштей баштайт. Пикири жакшы иштей баштайт. Курсагы ток болгондо эмес, курсак ач болгондо адамдын мээси жакшы иштей баштайт. Курсагы ток болгондо ошо ашказанды эле ойлоп отура берет, эмне болуп атат буякта деп. Чын да. Буякта жок болгондон кийин кандай табыш керек деп, мээ ошондо иштей баштайт да. Кантип тойгозуш керек деп токтоп турмайт. Буяк киргенден кийин эмне иштейт эле? Ошон үчүн машалла көп мурунку чоң аалымдарыбыз тамакты өтө чектеп жешкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүндө 2 ай, 3 ай өтүп кетет эле. Казанга от жагылбайт эле дейт го. Айша энебиз айтканда 2 ай, 3 ай. Моорудан түтүн чыкпайт. Жашооңуздар кандай болот эле десе, алал асвадайн, 2 кара. Карандай суу, карандай суу. Чайпайы жок эле, кипитогу жок эле, жөн эле суу. Сокпогу жок ал, жөн эле суу. Карандай суу. Экинчиси курма. Ошо менен эле жашообуз өтөт дейт ошондо. Үчүнчүдөн, мынакей, бай адам ошондой кадырын билет экен да. Охо, канча адамдар ачка жашайт деп анан экен, алхамдулилlah. Аларга да кичине бирешендүүлүк, жомарттык кылышыбыз керек экен депчи. Анан кийин бул субханалла орозо бар го, орозочу адамдын кан тамырын акырын азыр тартат экен. Себептен шайтан адамдын кан тамыры жүргөн жерде жүрөт деп пайгамбарыбыз айткан да. Шайтан кайда жүрөт экен? Кан тамыр бардык жерлерде бар да. Majrad dam de. Şeytan yecri majrad dam de. Ошон үчүн баягы шайтандын азгырыгы алсырайт экен да, кыстат экен. Шайтандын азгырыгы кысылып, ага тардык болот экен. Бул хикматтары. Так. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман лам яда каула зур вал амал бихи, фалайса лилlah хажа фи ан яда таамаху ва шарабаху." Ким жалган сүйлөгөндү таштабаса, ага амал кылганды таштабаса, Аллага анда эч кандай кажети жок ал. Тамак таштаганын, сусундук таштаганын дейт. Мына. Аллаху акбар. Ошон үчүн туугандар, биз Алла Таала арам кылган нерселерди дайыма ташташ керек. Бирок өзгөчө Рамазандын урматынан жалган сөздү таштайлы. Мынакей 30 күн ким жалган сүйлөбөсө, 30 күн тилинен жалган сөз чыгарган жок болду. Бирөөнү гыйбат, ушак чыгарган жок. Бирөөнү ушактаган жок. Бирөө-бирөөнү айтат, мен укпай эле коеюнчу деп. Ал мындай деп жамандайсыз. Алла хидаят берсин деп. Мен жамандаганым менен какая разница ал оңолуп кетпегенден кийин. Анан лучше мен бетине барып айтсам жакшы болмойлу, буякта туруп алып ла не кереги бар мага койчу. Ошон үчүн мына арам нерселерди, жалган сүйлөгөндү, Рамазан айда жалган сүйлөп, эстегенде эместерди деп айтып берейин. Мурунку адамдарчы сөз сүйлөгөндө ошодон ороза кармайт экен да.
Кандай? Сүйлөсөң ооз ачылып калат. Бизге чейинкилер да ушундай болгон. Орозо кармайт го. Биз азыр жебей ичпей атабыз, туурабы? Жеп ичсек ачылып калат. Мурункулар жебей ичпей ал и плюс сүйлөгөндөн да орозо. Сартан кечке сүйлөшмөк керек. Күн баткандан кийин сүйлөйбүз экөөбүз. Сүйлөсө болбойт, ооз ачылып калат. Сүйлөсө. Жакшынакай эле кандай, ден соолук жакшыбы, үй бүлө бала чака, ооз ачылып калат. Биз азыр ушакта атсак деле ооз ачылбайт. Алдап койсоң деле, жалган сүйлөп атсаң деле ооз ачылбайт. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтү болуп калдык да. Эркелеп жүрөбүз да мынакей. Мурункулар жөнөкөй сөз сүйлөсө ачылып калат эле. Бирок бизде да кээ бир алымдар айткан. Жалган сүйлөгөн менен ушак айтканда ооз ачылып калат деген айткан. Жалган сүйлөгөн менен ушак айткандан мына Рамазан айда ооз ачылып калат деген. Жумгур бирок көпчүлүгү ачылбайт дейт. Анан не дейт? Бирок дейт, Рамазан айдын орозонун акыйкатына жетпейт бул адам деген. Орозонун чыныгы, нуру, чыныгы, руханияты бар го, баалуулугу ага насип болбойт деген. Эгер ким жалганын токтотпосо, ушагын токтотпосо, ага Рамазан айды кармап ачка жүрө берет, проблема жок. Арамын токтоткон жокпу? Ага Рамазан айдын акыйкаты насип болбойт. Орозонун акыйкаты насип болбойт деген. Чыныгы берекеси. Мойнунан киши кутулат муну. Бирок азыркы айтканда, бул калкан деген. Орозо бул калкан. Душмандан сактангандай калкан. Бирок калканын тешилбеси. Калканың айрык болсо, тешик болсо, макулбу? Аны душмандан кантип сактанасың? Аны сураганда, бул орозо калкан деп атат го. Ал калкан тешилип калганы, айрылып калганы десе, жалган сүйлөгөндөн, ушактагандан айрылып калат деген. Ушактагандан, жалган сүйлөгөндөн, бая калкан өзүнүн максатын аткара албай калат. Айрылып калган, сынып калган дегенде, тешилип калган деген. Мына жерде айтып атат, неден? Пайгамбардын хадиси, Бухариники. Ким жалган сүйлөгөндө таштабаса дейт мынакей. Алла Таалага эч кандай кажети жок ал ачка жүрө бергенден. Мындайча айтканда Аллаху акбар. Лейса сиям мин ат-таам ва шараб, иннама сиям мин ал-лагу ва рафас дейт. Башка хадисте мындай келет экен. Караңыз. Бу риваят кылган Абу Муса ал-Мадини ва хува аля шарти Муслим дейт. Орозочу орозо. Тамактан, суусундуктан эле эмес, чыныгы орозо бекер сөздөн, уят сөздөн сактануудан дейт. Мынакей, ошончо Рамазан айда мына бири-бирибизге биз жардам беришибиз керек. Все, биз келиштик. Кудай кааласа жалган сүйлөйбүз. Кана ошондой бир ниет кылайлычы, жалган сүйлөйбүзбү иншалла Рамазанда. Аракет кылайлы, көнүп калсак азайтайлы. Кандай деди? Хотя бы азайтайлы, бул деле пайда. Бир күндө 100 жолу урдуруп аткан болсоң, ошо 50ге түшүрүп кой. Хотя бы иншалла Рамазандын берекесин, эне. Тамашачыга бир толугу менен токтотойлу. Бирөөнү ушактаганды токтотойлу. Кудайсы ушак токтотобузбу иншалла? Болду. Мына Рамазан ай зикирге. Рамазан ай зикирге айткан. Уйку, угуп туруңуз. Рамазан айдагы уйку барго, орозо туткан кишинин уйкусу ибадат. Уйкусу эмне экени? Ибадат. Бир ошо шарты менен ал эмне? Гыйбат кылбаса. Ошондо ибадат деген. Болбосо, гыйбат кыла турган болсо болбойт дейт да. Ибн Сирин деген рахматулла алейх улуу адам болгон, ошонун кызы Фатима рахматулла алейха, ошодан айтылган сөз ошондой да. Бул киши айткан, ушактабаса эле бул ибадат. Ушактабаса. Уйку дагы ибадат. Рамазан айдагы уйку эмне экени? Ибадат. Ибадат десе анан келерчи уктай бербең. Аны өзү баягы мурдагыдай эле уктаңыз, мурда канча уктайт элеңиз. Биз азыр мындай кылып алганбыз да. Рамазан айда мурдагыраны көп жейбиз. Мурдагыраны көп уктайбыз да. Бул майрам деп айтканда мына все. Бияк майрам болуш керек биздики депчи. Болсо саарлыкта ооз ачабыз го, 3 порцияны жөндөп барат. Так, эртең дагы түштө таравиден кийин дагы жейт. Анан саар жейт. Баягы күндүзү жеп аткандан анда несилеп жеп атпайбы? Жо мени жейли. Бирок Рамазан айдачы кичине бул жагын аз-маз тартайлы. Вот ошондо алхамдулилlah иншалла чыныгы пайдасын көрөбүз. Болбосо адам көп тоюп алганда намаз жакшы окуй албайт. Айткан риваяттарда келет, намазды жакшы окуш үчүнчү белиңи ичиңи кичине салмагын азайт деген. Аны не деген азыраак же, анан өтө эле көп проблеманы мойнуңа алып алба.
Намазың намаз болбой эле калат. Намазга киресиң, ошо проблема менен эле бүтүп кете бересиң. Ошон үчүн кичине түйшүктөрдү проблема белиңди дегени ошо түйшүктөрдү кичине азайт деген сөз. Ичиңди дегени азыраак тамак же деген сөз. Мына ушундай болсо Кудай кааласа иншалла Рамазандын берекесин буюрса табабыз. Да. Ахвана сиям тарху шараб ва таам. Мынандай дейт да. Орозонун эң төмөнкү даражасы бар го, жеңиличи. Бул суусундукту, тамакты таштоо да. Бул эң төмөнкүсү. Эң жеңили бул. Ичпей койдуң, жебей койдуң, болду. Аялга жакындабай койдуң. Бул эң жеңили. Андан кийин эмне экен? Анда айтылат, Жабир разияллаху анхудан айткан, "Иза сумта фалиясум самук, ва басарuk, ва лисанук ал-кази вал махарим, ва дa'азал жар, ва лякун алейка вақар ва сакина йома саумик, ва ла таджал йома саумик, ва йома фитрик сава." Эгерде сен ороза кармасаңчы, анда кулагың ороза кармасын, көзүң ороза кармасын, тилиң ороза кармасын жалган сүйлөгөндөн, арам нерселердин баарыгынан. Жана туган кошунага жамандык кылганды токтот. Мейли чогуу жашаган болсун, же болбосо өмүр шерик, өмүр жолдошуң, аялың болсун, ал деле кошуна дайым. Имам Бухари рахматуллахи алейх кошунага зыян Аллахумма салли ала Мухаммад аялдарга жамандык кылбагыла дегенге хадиске алып келип кошунан кынап келген да. Анан алымдар айтат, бул аял сага эң жакын жана түбөлүктүү кошуна турбай көрсөт. Сен шеригиң экен да, өмүр жолдошуң экен да. Ошон үчүн огуна зыян бербе. Дордо иштейсиңби, башка жерде иштейсиңби, алга кошунага зыян бербе. Мынакей, эгерде ороза кармасаң, көзүң, кулагың, тилиң ушул дагы арам нерселерден ороза кармасын. Жана кошунага зыян бергенди токтоткун дейт. Жана машалла өзүң токтоо, өзүң жеңил ойлуу бол. Хадисте келет Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бирөө менен ким ороза кармай турган болсо, силердин бирөөңөр, анда фала ярфус, вала ясхаб. Уят сөздү токтотсун дейт. Уят сөз сүйлөбөсүн. Ороза кармаган киши сөгүнбөсүн. Орусча дагы, кыргызча дагы сүйлөбөсүн, сөкпөсүн. Кээ бир адамдар көнүп калган связка слов деп, ушинтип ороза кармап деле жүрөт, анын уяттуу сөздөрү токтото турган жок. Фалам ярфус, пайгамбарыбыз айтты кандай болбосун. Вала ясхаб деген ызычы кылбасын. Тополоң, жаңжал. Ва инсабаху ахад ау каталаху. Пайгамбар ушуга чейин айткан. Эгерде бирөө сөксө, тилдесе, макулбу? Жаңжалдашса, жакалашса, анда айтсын. Инни имруун саим. Мен ороза туткан кишимин. Мага болбойт. Мен ошо орозам ачылып калбасын. Ошо орозамы сыйлап, Рамазан айында сыйлап, сага теңелбейин деп коюң бүттү. Эгерде ошодон кетсе, аша кетсе, ошондо дагы сиз алхамдулилла токтоо мамиле кылып бүтүрүп коюңуз дейт. Осакинат йома саумик. Ороза кармаган күнү өстү токтоо алып жүр. Жеңил алба. Вала таджал йома саумик. Ороза күнүң дагы анан алхамду ороза эмес күнүң экөө тең болуп калбасын. Экөө тең болбосун. Руббасайм хаддуху мин сиям жуан ач. Кээ бир ороза туткан кишилер болот. Ал ачкалыгы менен чаңкагандан башка эч кандай пайдасы жок. Рубба кайм кээде түнү туруп намаз окуган адамдар болот. Хаззуху мин кыямы сахар, түнү турган эле болбосо эч кандай делеси жок. Бул деген эмне? Күндүзү арамдан токтой элек. Дагы эле жалган сүйлөгөндө токтоткон жок, ушагын токтоткон жок, дагы ушуларды токтоткон жок ушулар. Имам Ахмад рахимахулла бир риваят келтирет. Пайгамбарыбыздын доорунда эки аял ороза кармайт экен да. Анан кийин аябай чаңкашып турдулар. Пайгамбарыбызга айтылганда, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой болот дегенде, экөөнү чакыртты, алып келе берди. Экөө келгенде Пайгамбарыбыз буйрук берди, кус кыла деп. Алар кусканда кан кусуштур. Анчамчы эт, ийриң аралашкырсыздыр. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, бул экөө Алла Таала адал кылган нерсе менен ороза кармашты эле дейт. Бирок Алла арам кылган нерсе менен ороза ачты эле дейт. Ал кандай экен десе, адамдарды ушактап отурушкан эле дейт. Адамдарды ушактап отурушкан. Жаласат ихдахума илал ухра фажаалата яакулан лухуман нас. Адамдардын этин жей башташкан. Мынакей бул Муснад Ахмад. Бул окуя болгон. Бул окуя болгон туугандар. Ошончо Кур'ани Каримде орозон өкүмдөр айтылып келип аткандан кийин адамдардын акысын туура эмес жол менен жеген арам экенин өкүмдөрү келет да. Ушул нерседен да айтса керек дейт алымдарыбыз.
Ошон үчүн иншалла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде мынакей саарлыкка өзүчө керемет. Саарлыкты таштабайлы. Саарлыкта бир уртам суу менен саарлык жеңдери келбей атат. Проблема жок. Бир уртам суу бир курма менен жаап кое бериңиз, саарлыкка эсептеле берет. Пайгамбарыбыз айткан, саарлык кылгыла анткени береке бар деген. Саарлык кылгандарга Алланын периштелери өзүнчө аларга рахмат, райымдуулукту жөнөтөт деген. Саарлыкка. Ошон үчүн иншалла саарлыкта дагы өзү негизи саарлыкта жакшы жеш керек экен. Ооз ачканда эмес. Ооз ачканда жеңилирээк эле жеп, таравихти окуп, анан бир аз неме кылып коюп эле, алхамдулилля, саарлыкта көбүрөөк суу ичип, кээ бирлер бар. Кичине бир нерсе мен ооруйм деп, көз коркок кол батыр, азыртан эле коркуп калган. Жо бисмилла деп көрө бериңиз, бир күн көрүңүз. Болбой калса проблема жок. Оору менен неме кылып берет. Алла таалам жеңилдик берет. Аллага жакшы күмөн кылыңыз. Алла мага жеңилдик кылат деп жакшы күн. Ажап эмес, ушул орозо тутканыңыз аркылуу Алла таалам сизге шифа берерин каяктан билесиз? Канчадан бар бул мен шифа тапкан туугандар. Ошон үчүн иншалла буну аракет кылмак барбы? Мен Кудай кааласа иншалла туугандар, Алла таалам баарыбызга Рамазан айды кадырлап, жакшы баалап, барктап, бирибизге жардам берип, бирибизге дуа кылып, иншалла бар Куран окуганга, тарави намаздарды көп окуганга Алла таалам баарыбызга товфик берсин, Жараткан Алла таалам баарыбызга жар болсун. Азыр убакыт барбы? Суроого жоопко жокпу же? 9 мүнөт бар. Всё. Анда суроо жооп бере берели. Биринчи мына жазгандарга жооп берип коелу. Жакта дагы келгендер бар экен. Амин. Мен 2 суроом бар эле. Курандын акысы 6 айда бир хатым деп укканмын. Ал телефондогу болсо кандай болот? Менде 3 тиркемеси бар. Сүрөтү бар. Бул биринчи суроо. Мындай туугандар, туура айтасыз. Мына Курандын айы, эстегенде, урматтуу туугандар, азыр жакшы саатта, жакшы жерде отурабыз, жакшы айдын алдында отурабыз. Куран, Рамазан айы Курандын айы болгондон кийин, менмин деген алымдар дагы башка иштерин, башка сабактарын токтотуп, Куранга толук киришип отурушат эле да. Бир күндө хатым Куран кылып тургандар бар эле. 3 күндө, 5 күндө, бош убактын бардыгын Куранга. Ушул Рамазан айда, ушул жерде отургандарыбыз хотя бы, сабак угуп аткандарыбыз, болбоду дегенде Курандын алифбесин үйрөнүп алайын. Бир тамгадан үйрөнсөк деле алхамдулилля бүтүп кетет. Араңыздарда Курандын арабча тамгасын тааныгандар кол көтөрүңүздөрчү. Бийирээк көтөрүңүздөр. Бийирээк. Карабы? 3төн 1 экен да. Алла разы болсун машалла. Мына 3төн 2си иншалла алхамдулилля Алла таалам кабыл кылсын. Биз бу кыргызча кирлит менен алхамдулилля жаттагандар, Фатиханы сүрөнү тияпка жаттагандар, Алла разы болсун. Жоктон миллион эсе жогору болчу. Бирок баары арабтын тамгасында кичине мындай махрач деп коет, тамганын өзү чыгара турган жайларында айырмалар бар да. Ошого иншалла кичине бир химмат кылыңыздар, бир гайрат кылыңыздар. Кудай кааласа иншалла окуганга. Аракет кылабызбы иншалла? Ана мына Курандын имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтканы эң болбоду дегенде эң төмөнкүсү 1 жылда 2 жолу хатым кылыш керек. Ар бир мусулмандын мойнунда акысы. 1 жылда 2 жол баштан аягына чейин. Бул азыр тиркемеңизди мен билбейм кандай тиркем экен. Бул арабча окуганын айтып атабыз. Арабча. Кыргызча окусаңыз деле, котормолорун окусаңыз, алхамдулилля сообу тиет, бар, илим алып атасыз. Бирок арабча хатымга ал эсептелбейт. Ал эсептелбейт. Сүрөтү бар жерде периште болбойт дейт. Жаныбардын же АИ искусственный интеллект менен жасалган сүрөттөрдү главный экранда койсо боло же колдонсочу. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан муну. Сүрөтү бар үйдө, сүрөт дегенди кандай? Жаратылыштын сүрөтү эмес, көл тоолордун сүрөтү эмес, адамдын же айвандын көз башы билинип турган. Ошондой сүрөтү бар үйгө периште кирбейт деп айткан. Туура эле ал. Көз ачыктарга барып сыйкыр жасаткандардын жазасын кененирээк жана катуураак айтып коюңузчу. Сыйкырдын айынан көп үй бүлөлөр азап чегип жатат. Сизге рахмат. Акыйкатта сыйкыр арам. Сыйкырлык кылганда арам. Эң коркунучтуусу ыймансыз өлүп калышы мүмкүн ушучу. Ыймандан ажырап калышы мүмкүн. Канча адамды какшатып атабы? Канча баланы, канча жаш балдарды ушинтип сыйкырлап неме кылып атабы?
Бирок билип коюңуз, Алла каалашынча эле зыяны тиет. Бирок ушул арамга бул өзү кадам таштап атканда, ушунун ар бирин өзү чегет. Сөзсүз өзүнө кайтат бул. Эртеги кеч бала чакасына чыгып кетет. Ошон үчүн сыйкырга вообще барбасын. Сыйкырлаган азыркы чында эле азыркы күнү сыйкыр аябай күчөйүп кетти. Жиндер менен тияк бияктардын бардыгынан Алла Таала барса, сиз саатка кечки пайгамбарыбыздын айткан сүннөт амалдарына бекем болуңуз. Бакара сүрөнү окуңуз. Ихлас, Фалак, Насқа дайыма өзүңүзгө коргон кылыңыз. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн душмандарга Ихлас, Фалак, Настан өткөн коргонуу, bundan өткөн күчтүү дем жок. Устат, азыркы учурдагы кыргыз кинолорду сынга алсак болобу? Мисалы, сот сеттеги чыгарган видеолорунда өз оюбузду жазып, себеби кыргыз фильмдер элге таасирдүү кылып чыгарышпай жатат. Көбүнчө комедиялар, анда дагы элди күлдүрүү үчүн сөгүнүп сүйлөгөндөрү көп кездешет. Буларга да оюбузду жазып туура эле болобу? Же Кудай астында күнөөкөр болобуз? Жок, айтыш керек, кайсы нерсе туура эмес. Өзү мурдагы кинолордо кандай десем бир идеология алат эле да адамдарчы. Кандай, ата энени урматташ керек экен да. Сөйдү. Бир тыянак чыгарат эле да. Мамлекетке саткын болбош керек, элиңди сатпа. Жериңди сатпа. Кайын. Мисалы да, жолосо бирөөнү какшатпа, эртеги кеч кайтып келет экен. Бирөөгө жамандык кылбагын, бирөөгө көр калсаң, Кудай сактасын, өзүң түшөсүн. Дегенге окшогон тазалыкка, боорукерликке, батырлыкка бир үндөгөн мындай немелер болчу да мурда. Азыркы сиз айтып аткан ар кандай буларга сын айтсаңар боло берет. Кичине бир неме бергиле мындай. Кандай десем, адамдын жашоосуна бир пайда бере турган мотивация кылып аткандарга деген. Айтсаңар эчтеке болбойт. Силер Алла Тааланын же Кудай астында күнөөкөр болобузбу десе, күнөөкөр болбойсуз. Любойна эле, только кино эмес, любойна адамга деле сиз алхамдулилlah жакшылыкка чакыра бериң, жамандыктан кайтара бериң. Намаздагы макрухтөрдү айтып коесузбу? Намаз макрух болуп калганда кабыл болуусу кандай? Сообу жок болуп калбай? Жок, сообу азаят. Макрух болуп калганда сүннөттөрдү ташталса эле макрух боло берет. Сиздер сураганович, онкология ооруканасында жаткан оорукчандарга бир дуа кылып коюңузчу сураганович. Бир ооруну сыноо катары кабыл кылдым Алла Тааладан. Азыркы учурда сиздин сабагыңызда отурам. Мен да ооруйм. Ак кан оорусу менен сизден Алла ыраазы болсун. Алла шифасын берсин. Алла Таалам шифасын берсин. Бул дагы Алла Таалам мен бул балес экен эми. Могуга турганда сыноосу экен. Оору дагы бир жактан неемат, туура. Бир аалым айтмакчы. Ден соолук дагы неемат, оору дагы неемат. Оору аркылуу Алла Таалам күнөөлөрдү кечирет экен. Даражаларды, дуаларды кабыл алат, өзүнө жакындатат, текеберликти сындырат. Бирок я Алла, бул оору неематын ушу ден соолук неематка алмаштырып берчи деп дуа кылат экен да. Экөө тең неемат бирок депчи. Ошондо иншалла, амин. Алла Таалам ушу онкологияда ооруп жаткандар, бейтапканада, үйлөрүндө ооруп жаткандарга Алла Таалам толук туруктуу шифа берсин. Үй бүлө бала чакасына курсанчылык жашоо насип кылсын. Бирахматка. Устаз, биз чет өлкөдө иштейбиз. Биз иштеген жерге кээде кийим алып келип сатышат. Мисалы, ал кийимдер магазинде 10.000 сом турса, бизге 5.000 сомдон сатылат. Биз угуп калабыз. Учуп калабыз, угуп калабыз. Же өздөрү да айтып калышат. Биз угуп калабыз, же өздөрү да айтып калышат. Мыйзамсыз түрдө алып чыгышат экен. Биз ал кийимди алып кийгенде уруксатпы, же уруксат эмеспи? Караңыз. Эгерде бул уурулук жол менен алып келсе, болбойт. Уурулук жол экенин билбейсизби? Боло берет. Уурулук жол менен алгайсы, бирөөнүкүн уурдап алдыбы же мамлекеттикин уурдап алдыбы же кишиникин уурдап алдыбы, аны өзүңүз чечесиз. Ошон үчүн баягында мародерстволор болгон. Алып келип холодильникти арзан сатып атат, телефонду арзан сатып алсак болобу, алсаңар болбойт. Бул точно билесиң, ушунда жакын бир арам нерсе бул, буну алса болбойт. Арзан берсе да алса болбойт. Түшүндүңбү? Эгерде бир зарыккан, чындап эле аны берип атат, сатып атат, арзаныраак берип, анан эмне үчүн деп сен карап текшерген акың деле жок аны. Эми ал мисалы ооруп аткандар, болсо бул нерсенин кереги жоктур, мындан да зарылыраак нерсе керектир. Мисалы да, аны сураңар. Бирок эгерде шектип калсаң, туура эмес жол менен келгенде, аны уже болбойт алганга.
дуа окутуп коюп туруп мага ошону жандырганга көз ачыкка бар деп жатат. Кандай кылсам болот? Көз ачыкка барсаңыз дагы дуаланып каласыз да. Жол ачылгандын ордуна кайра жабылат да. Тоба кылыңыз дагы, алхамдулилля, намазга түшүңүз. Дуага өзүңүз алхамдулилля пайгамбарыбыздын дуалары бар, аракет кылыңыз, бардыгы. Сөөгү табылбаса жаназа түшпөйбү? Куран окуй берсе болобу? Сөөгү табылбаса жаназа түшпөйт туганда. Мындай да карап туруңуз. Бирок мындай. Кээде көчкү басып калды го, ушундай окуялар болот го. Ушул жерде адамдар бар да. Сөөгү бар деген сөз бул да. Ошол жерде жаназа окуса болот. Бирок суга түшүп агып кеткен, билбейбиз да кайсы жеринде экен. Же болбосо башка жака кетип чет мамлекетке келбей калган, билбейбиз. Ал сөөгүн жок. Ушул жерде жаназа окуп койсок болбой калат. Жаназага сөөгү керек. Не керек экени? Жарымынан көбү керек. Жарымынан көбү керек. Албетте Куран окуй берсеңиздер боло берет. Куран окуй берсе боло берет. Азанчы келе бериңиз буяка. Сиз келчекти биз суроо жооп турайлы. Кусулсуз жатсам эле түндө ойгонуп басып жүрө берем. Эмне кылышым керек? Кусул алышыңыз керек. Өзүңүз да билип турасыз муну. Курандар кусулсуз жүрө бербеш керек. Жин шайтандар оңой жармашат сизге. Жүрөк караят. Бизде бир сонун зикир айтып хадия кылабыз го. Анан салават айтып да көз өткөргөнгө салават айтып хадия кылса болот. Болот. Бардык жакшы сабапторду кыла берсеңиз болот. Салават дагы, истигфар дагы, даже мындай. Субханалла. Бирөөнүн атасы өтүп кетип, ахиретте Алла Таала аны сыйлайт экен. Риваятта келет да. Ушундай сый, урмат, субханалла, белек берет экен Алла Таала. Бул айтат экен, бул белек кандай келди мага? Эмне үчүн берилип атат десе, тиги дүйнөдө балаң сен үчүн кечирим сурады, ошон үчүн берилип атат. Валаду салих яд'улаху. Карап туруңуз. Имандуу бала, имандуу кыз ата-энесине дуа кылса, пардасы жок кабыл болот. Алла Таала ошого сый берет аяктан. Мен кандай дуаларды окусам, тилектерим кабыл болот. Тилектерди кабыл болушам, алкымды тазалап, сүннөткө бекем болуңуз. Пайгамбарыбыз айткан дуаларды дуа кылыңыз. Мен Москва жеринде эмгектенем. Бул жакта жума намазында сүннөтүн эмнеге окушпайт? Алдында да, артында да окуган эч көрбөдүм. Сиз окуй бериңиз. Сиз окуй бериңиз. Чын кээбилерим Мединага, Меккеге барып да ошолор сүннөтүн окубайт дегендер. Биз алар бизге үлгү эмес да. Биздин пайгамбарыбыз айткан бизге үлгү. Пайгамбарыбыздын кылганы бизге үлгү. Мен багымдат намазын саат 5-те окуйм. Бирок азан 6:30-да айтылат. Багымдат намазы кабыл болобу дейт. Эми сиз азыр кайсы жерден жазып атасыз мен билбейм. Караңыз. Ар бир шаардын азыр бүгүн дүйнө өнүккөн. Технология өнүккөн. 5 убакыт намаздын ошол эң таң аткандан күн чыкканга чейин убактысын жазган. Ошол ичинде ортосунда окусаңыз кабыл болот, проблема жок. Бирок азыр бизде канчада болуп атат тугандар? Багымдат канчада? 6? 6-дан 5 өткөндө? 6-дан мынакей бүгүнкү күн менен Бишкектики айтайлы. Бишкекти эмес. О ат башы электиктер албасын бизден. Аларда айырмалар бар да. Биз азыр Бишкек боюнча бүгүн канча экен? 6-дан 8 өткөндө. Мынакей 6-дан 8 өткөндөн кийин окуй берсеңиз боло берет, проблема жок. Мен 6:30-да азан айтсын. Бирок кыздык иншалла убакыт киргенден кийин окуп атасыз, ошон үчүн кабыл да. Амин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүзгө кечирсин. Амандык, сак саламатчылык менен, курсанчылык менен Рамазан айга жеткирсин. Алла Таала ошо Рамазан айды кадырлап, ар бир минутасын текке кетирбей, Аллаха жакындай турган Куран менен, зикир менен, дуа менен, кайрымдуулук менен, намаз менен, орозону жакшы кармаганга Аллахым баарыбызга жардам берсин. Аллаху акбар. Айтып